Қазір кеңешели. Ош шаарынын 90 жаштагы тургуну Зеби апа өлкөдөгү болуп жаткан ар кандай жаңылыктан кабары бар. 2 күндөн бери өтүп жаткан элдик курултайды да калтырбай көрүп, андагы делегаттар көтөргөн ар бир маселени көңүл коюп тыңдап көрдү. 700'den ашык делегат сүйлөдү, жакшы сөздөрдү айтышты, бизге жакты сүйлөгөн сөздөрү. Мектептер салынып атат, курулуштар түшүп атат, эми ошолорго ортодо жардам бериш керек бул буяктагыларга дагы. Президентибиз өзү баш болуп эмеге катышыптыр, чогулушка, курултайга. Биз қазір кеңешели. Зеби Ашировага кошулуп, үй бүлө мүчөлөрү курултайдын жүрүшүн түз эфир аркылуу күзөтүп олтурушат. Анткени баары өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө кайдыгер эмес. Ошондуктан ар бир айтылган көйгөйдү орчундуу деп эсептешип, алардын чечилишине тилектештигин айтышат. 700'den ашык делегат барды. Эми ушулардын айткан немелери, иштери бардыгы ишке асса, Кыргызстанда сонун эле алга жылуулар болуп турат. Жакшы иштешип атат. Элдин бүт болгон көйгөйлөрүн барып айтып атышат. Бул айткандардын бардыгы эле туура. Ошол нерселер болуп келди. Эми ошолорду иш жүзүнө ашырып, жакшы иштерди баштаса, бул эң сонун болмок. Биз дагы ушуларды көрүп, ошолордон үмүт кылып отурабыз. Экинчи элдик курултай өз максатына жетип, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болду. Андагы көтөрүлгөн маселелердин ар бири орчундуу жана өлкөнүн мындан ары өнүгүүсүнө салым кошот. Мындай пикирин курултайды угуп көргөн ар бир жаран айтууда. Президентке өздөрүнүн добуштарын жеткиришти, элдин үнүн, элдин добушун жеткизишти. Курултай 2 күндөн бери менимче ийгиликтүү эле өтүп атат. Жемишин берди бул. Мунун баардыгы ишке ашат деп ойлоп турабыз. Курултайдагылар. Курултайга бүт элдик эле катардагы эле делегаттар катышып атат. Бул жерде жанагындай эмелер жок. Баардыгы өз ойлорун ачык айкын билдиришүүдө. Курултай өзүнүн ишин ийгилигин берди деп эле ойлоп турам мен. 2 күндөн бери Мен көбүнчө көчүдө болуп калып жатам. Бирок ошентсе да радио аркылуу угуп жатам. Оштон да суу, жол, социалдык өңдүү маселелер айтылды. Эми ошонун баары чечилет деп ишенем. Анткени ал жерде делегаттардын баарынын көйгөйүн президентибиз өзү угуп жатат го. Gördüm. Эске салсак, элдик курултай 2 күнгө созулуп, андагы жерлерден тандалган делегаттар өздөрүнүн аймагындагы маселелерди бийликке жеткиришти. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР Ош шаары.